Өзүңүздү тааныштырып кетесизби эже? Мен Тажибаева Пазилет, Баткен областынын экс акыйкатчы өкүлү болуп эсептелем. Пенсионер, мугалим мен заслуженный учительницамын. Бүгүнкү акцияга? Бүгүнкү акцияга бирөөлөрдөн көрүп эле келип калдым мен. Муну мен көргөмүн телевизордон, абдан наразымын. Өткөндө эле 8 март күнү чыкканда 40 чоролор буларды урду, сабады, ажап кылды. Туппа туура кылат, эркек болгондон кийин аялдарды башкарыш керек. Кайсы укукту сурап келди булар? Кимдин укугу дебеленди? Эч кимдин укугу дебеленген жок. Дебеленген болсо укук коргоочуларга барып кайрылыш керек. Бул жерде митинг кылып, бири-бирине бузукулук. Бул деген кыргыздын менталитетине туура келбейт. Эркекке эркек тийиш керек, катынга катын тийиш керек. Бул эмне жомокто да жок нерсе, айбанда да жок нерсе. Булар ушу батыштын жаман эмелерини бизге алып келип атат. Батышта да жок андай нерсе чыгарбайт көчөгө. Биздикилер демократия деп мына мелсилар чыкпай эле турат. Демократия. Булардын манкасын агыш керек, ар бирин учет калыш керек. Эмне бузукулук кылып атат? Кыргыз элинин менталитетиге бул туура келбейт. Биз адамдарга каада салтты үйрөтүшүбүз керек. Кичүүлөр чоңду сыйлаганды, ата-энени сыйлаганды, боорукерликке тарбиялашыбыз керек. Мен как мугалим катары айтып атам бул нерсеничи. Бул таптакыр жаман нерсе, бул таптакыр жаман нерсе калып барат. Мен өзүмдүн неберелерим үчүн переживать этемин. Ушуга окшогон акмактык көрүп, мына студент неберем кошулуп кетпесин деп корком мен ошолоргочу. Айбандарга кошулуп кетпесе экен дейм. Жамандын жарасы тез жугат. Жаман нерсе адамдарга тез таасир этет. Жакшы нерсе аз таасир этет. Ошон үчүн өтө бул жерде кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Мен карап отуруп өткөндө да мына музейде болуп атканда мен таң калдым. Роза Отунбаеваны биз Кыргыздан чыккан биринчи лидер аял деп билет элек. Нөл кылган иши. Вообще Кыргызстандан чыгып кетиш керек мындай бузукулукту алып келген адам. Жалаңаш кызды кантип алып чыкты? Кыргыздар эч качан эч жерин күйөөсүнө да көрсөткөн эмес. Не только көчөдө кантип азыр жалаңаш кыздар кетип атса, бул эмне деген шерменделик? Биз айбанбызбы? Кийимди Кудайым бизге эмнеге берген? Ошон үчүн берген. Канчалык адамгерчилик адамдын кийими менен өлчөнөт, баскан турганы менен өлчөнөт. Кыздардын бүтүндөй тартибин бузуп атат мына окшогон манкалар деп айтам мен. Ушулардын манкалар булар. Кыргыздар эмес. Кыргыздан чыкпайт мындай нерсе. Мен ошондой ойлойм. Ушулардын ата-энелери эмне үчүн балдарын көрбөйт? Эмне үчүн сурабайт? Балам кайда жүрөсүң? Булар балким студенттер. Балким көчөдө калып бир кызматтарды аткарып жүргөндүр. Эмне себептен сурабайт? Ата-эне, кызым, балам, каякта жүрөсүң? Эмне кылып атасың? Кимдерге кошулуп кеттиң деп эмне себептен ушуларды сурабайт? Ушуларга уялбайт. Ата-энеси көрдү да ушуларды балдардычы. Кайтты турган эмне себептен сен ошол жерде туруп калдың деп сураш керек болчу. Биз бири-бирибизди тарбиялашыбыз керек. Биз ошондой коомду иштейбиз. Аялдарга тарбия берели деп атабыз. Аялдар туура тарбияласын балдарыны. Коомдо мындай бир бузук нерсе болбосун деп аракет кылып келе жатам. Мен өмүр бою ушундай иштерди кылып келе жатам. Укук коргоп келгенмин. Каяктагы укук бузулуу бул? Укук коргоп келген мен, акыйкатчынын өкүлү болуп келген мен. Каякта укук бузулуп атат? Ким укугун бузуп атат? Бул болбогон нерсе. Жөнүңүздү кайсы жактан келдиңиз? Жана бүгүн митингге эмне кандай максат менен келдиңиз? Мен Арыстанбекова Гүлбай Шакулуевна, акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Мен митингге атайын келген жокмун. Жолдон өтүп бараткам. Анан бул митинг жөнүндө жанагы 8 март күнүндө чыгышпадыбы? Ошол жөнүндө социалдык сеттерде өз пикиримди активдүү билдирип жүрөм. Анан азыр да билдирип коеюн деп атам. Бул жерде 3 нерсе бар. Биринчиси туура аял укуктары бузулуп атат. Аялдарын өртөп койгондор бар, өлтүрүп койгондор бар. Бул факт, Бирок аны колго кармап алып 8 мартта аялдардын майрамдык маанайын бузуу туура эмес деп эсептейм. Аны колго кармап алып, колко кылып алып, трансгендер, анан лесбиянка деген плакаттарды алып алып, мен укугум бузулуп атат, мен төрөбөйм, мен чай куйбайм, мен күйөөгө тийбейм дегендери туура эмес. Алдын күйөөгө тийбегени ал өзүнүн жеке иши, ал жеке ишти коомчулукка таңуулогонго болбойт. Ошондуктан мен ойлойм, келечек муунду бир адаштыруу жолуна алып барбастан мамлекетибиз дагы, президентибиз дагы буга өзүнүн жеке баасын бериш керек, юридикалык баа бериш керек. Биринчиден, стратегиялык багытта аялдарга болгон зордук, зомбулукту кыскартуу боюнча жакшы иш алып баруу зарыл мамлекеттик деңгээлде. Экинчиси, мынабу акция митингтерге бир эле
укуктарды, аялдардын укуктарын шылтоо кылып, башка өзүнүн жеке маселелерин кошуп алгандарды бөлүш керек. Бөлүп караш керек. Алардын жеке маселесин, наразычылыгын мыйзам чегинде чечип бериш керек. Мисалы, ким аларды кордоп атат, ким зордуктап атат, ким төрөбө деп атат, ким кыйнап күйөөгө кий деп атат. Ошолордун арыз жазышсын, укук коргоо органдары, сот органдары, прокуратура органдары чечип бериш керек. Ошол маселелерин чындап эле корголуп атышкан болсо. Үчүнчүдөн, могу жерде мамлекеттин стабилдүүлүгүн, тынчтыгын бузганга эч кимдин укугу жок, ага жол бербеш керек. Чындыгында жогорудагы апалар ыйдап айткандай, кыргыздын салтында мындай болгон эмес. Кыргыздын кыздары чай куюп, келин болгон бул кулчулукка барабар деп жазып алышыптыр. Келин болуу бакыт деп эсептейм менчи. Келин болуу бакыт, абдуулугун салып, көшөгөнүн артында отуруп, бактылуу болгонго ар бир аял заты укугу бар. Аял затынын бактысын алып коюуга булардын укугу жок, жазып чыгууга. Булар дагы аял затынын укуктарын бузуп атышат. Ошон үчүн бардык тарапты бирдей алып, эксперттик бир топ түзүп алып туруп, буга юридикалык баа беришибиз керек. Коомдук уюмдардан, аттуу баштуу апалардан, аталардан, тарыхчылардан, эксперттерден